Кечээ Бишкектин четиндеги Шопоков шаарында мунай базанын жарылуусунан улам 4 жаран жабыркаган. Ар кандай даражадагы күйүк алган 4 жабырлануучу тез жардам кызматы менен Сокулук районунун жалпы дарыгерлик практикалык борборуна жеткирилген. Алардын экөөсүнүн абалы оор болгондугуна байланыштуу Бишкектеги номер 4 шаардык ооруканасынын күйүк жараат бөлүмүнө кечээ кечки саат 19:00 чамасында жеткирилген. Алардын бири оор абалда жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлердин айтымында 39 жаштагы адамдын денесинин 95% күйүп кеткен. 24 жаштагы жаран 15% күйүк шок абалда экендиги маалымдалды. Өтө оор абалда азыр биздин реанимация бөлүмүндө жатат. 95% денеси күйүп калган. Оор күйүк шок абалында азыр эс учу жок жатат. Бул жерден основной биздин дарыгерлер карап атышат. Дары-дармек жетиштүү берилип атат. Экинчи оорулуу 24 жашта, ал эми 15% денеси күйгөн. Эки кол, эки буту. Ал күйүк бөлүмүндө ПИТ палатасында жатат. Ал эми Сокулук районунун жалпы дарыгерлик практикалык борборуна жаткырылган 2 жаран өз ыктыяры менен дарылануудан баш тартышканын аталган ооруканадан билдиришти. Негизи 4 жаран болчу, 4 жарандын ичинен экөөсү немеси жакшы эле состояниясы. Относительно удовлетворительный болуп, бирөөсү отказ, экөөдөн отказ кетип калсын, лечение албайбыз деп. Күйдүн Шопоков шаарында темир жол бекетинин аймагындагы нефть базасынан чыккан өрт тууралуу маалымат өзгөчө кырдаалдар министрлигине кечээ 16:00 чамасында маалымат түшүп, жерине Сокулук райондук номер 23 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 2, Москва райондук номер 15 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 1 күжүрмөн эсеп жана Чүй облусунун башчысы жетектеген кризистик кырдаалдар башкаруу борборунун ыкчам топтору тартылган. Мындан сырткары Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын 1-май, Свердлов, Ленин, Октябрь райондук өрт куткаруу бөлүктөрүнөн жалпы 4 күжүрмөн эсеп тартылып, тилсиз жоо саат 19:22 толугу менен өчүрүлгөн. Өрт өчүрүү автоуна дароо келип өчүрүүгө иштерин башташкан. Андан сырткары жардамга Бишкек шаарынын 6-, 8-, 4 жана 5 бөлүктөрүнөн дагы бирден өрт өчүрүү автоуналары келип, өрт учурда чектөөгө алынды. 6 автоуна өрттөнүп кетти. Андан сырткары мындай 40 тонналык цистернадан бул жерде 5 толук күйдү. Ал эми 5 сакталып калды. Бирөө күйүп баштаган жеринен өчүрүлүп токтотулду. Мындан сырткары Кыргыз темир жолу ишканасынан өрт өчүрүүчү 1 поезд, 103 кызматынан 3 тез жардам бригадасы иштеген. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.